Арыстанбек Буйлаш уулу залкар замандаштарын эскерип, Тулпар Манасчы Келдибек Карбоз уулун мындай деп ырдайт. Келдибек Манас айтканда шамал уруп бук болуп, боз үйлөргө жүк болуп, чагылган учуп чартылдап кереген ууп, карчылдап үзүктөрү желпилдеп, түндүк жабуу салпылдап эшиктери шалкылдап, атты бүртүң угулуп айыл калбай чогулчу, журт атасы Манастын Алмамбет сыргак чубактын арбагы көзгөн урунуп, 40 чорогырдан суурулуп, кемпирлер турчу балпылдап, келиндер коркчу калчылдап, желеде кулун чыңырбай, кымызга көңүл бурулбай, азынабай айгырың аздектеп турчу бардыга, төөлөр чөгүп жодурап, карылары кобурап, койлор жуушап кепшебей, коңулдаң иттер эт жебей, барбардыгер кудурет паана болуп өзүнө, кара тору түспөлү кыпкызыл болуп чыңалып, ар чотундай чок болчу, ашырыбай Манастың агул кул кыргыздан андай адам жок болчу, түндүк бою түйүлүп, кереге бою керилип, коргошундай былкылдап, үргызындай жылтылдап, 12 мүчө шалкылдап, бүттен эсип балкылдап, 10 манжасы калтылдап, тар дүйнөнүң унутуп, кеңбейиште жүргөндөй, сыйкырдуу дүйнөң аралап, керемет болуп кеткенин көргөн жайым бар элең, ой, аны көрбөгөн адам зар эле деп Тулпар Манасчы Келдибекти эскерсе, Айкөл Манасты ашыра айткан улуу Манасчы Акылбекти мындай деп эскерет. Чоң Манасчың Акылбек чогул сөздү сүйбөгөн, чоюлган сындуу жан эле. Чоң казаттың айтканда чок түшкөндөй чартылдап, эжа бербей 7 күн элирчү жайы бар эле. Андан кийин 7 күн бутун тартпай, уктачуң аралабай ылчыкпачу. Чындыгында Акылбек эл оозунда жүргөндөй жаркырап күйгөн шам эле. Калпайтып ыйман жебейим Манасчынын нар эле, мактагандай бар эле. Балды тарткан арыдай бар адамды караткан баамың артык жан эле. Канаты сынып кайрылып чоролордон айрылып, кабыргадан кан чыгып, кабылам Манас Айкөлдүн кан какшап түшүп, ордого кайгырган жерин айтканда кабыргасы сөгүлүп, кара нөшөр жамгырдай көзүнөн жашы төгүлүп, Манас айтып жатканын унутканын көргөмүн, умсунуп көңүл бөлгөмүн, тыңшап турган калайык көрүп турган немедей, көзүнөн жашы тамчылап кошулуп кошоң ыйлаган, журт атасың Айкөлдүн арбагын чындап сыйлаган, кабылан кайран батырдың ой, ошо кара эле жерге кыйбаган деп улуу Манасчы Акылбекти эскерсе, Семетейчи Назар Болот уулун мындай деп эскерген экен. Семетейчи Назардың кабылан Айкөл Манастың кан жесири каныкей, букарды көздөй качканын, төлгө кылып долунун тайторуну чапканын, кара нөшөр жамгырдай төгүп ырдап турганда, каныкейдин арманын калк тилине жеткирип чөгүп ыйлап турганда, атты бүртүң угулчуң айыл калбай чогулчу, жетик жесир зарына калк көңүлү бурулчу, салаалап жашы куюлчу, аргымак минип жол жүрсөң, атарытып мол жүрсөң, ашуу кезең бар, аш керек көркөм өзөм бар, ак калпактуу кыргыздан албан түрлүү чечен бар, арбагың артык Манастың ой, ошоң ашырып айтчу нечен бар.